Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү окуучуларым, амансыздарбы? Бүгүнкү сабакка күбө болуучу коноктор. Менин атым Өмүрбекова Жылдыз Наматбековна, Бишкек шаарындагы номер 51 мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалимимин. Бүгүн биз сиздер менен өтө турган темабыз кыргыз тилиндеги фразеологизмдер. 11 орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Балдар, биздин кебибиз сүйлөмдөрдөн турат. Сүйлөмдөр сөздөрдөн жана сөз айкаштарынан куралат. Мисалы, жол, асман, китеп бул сөздөр затты түшүндүрүп, туюндуруп турат. Ал эми узун жол, көк асман, 5 китеп деген сөз айкаштарын алсак, булар заттын сын сыпатын жана санын билдирет. Кээде колу ачык, коен жүрөк, кабыргасы кайышуу деген сыяктуу сөз айкаштары кездешет. Эгерде бул сөз айкаштарды тике маанисинде кабыл алсак, анда сөзүбүз чындыкка жакындабай калат. Анткени мындай сөз айкашы алгачкы маанилерден алыстап, ар бири бир нече сөздөрдүн түрмөгүнөн турса да, бир мааниге ширелишип, өзүнчө бир бүтүндүктү түзүп, тилибизде көркөм каражат катары кызмат кылат. Мисалы, кесип алса кан чыкпайт. Мунун туюнтмасы сараң. Жүнүн жейт. Бул фразеологизмдин туюнтмасы көп дегенди түшүндүрөт. Бешөрдөгүн учуруу. Бул фразеологизмдин туюнтмасы калп айтуу деген түшүнүктү берет. Бул сөз айкаштары башка сөз айкаштары менен айкаша бербейт. Тилибиздеги мындай туюнтмалар фразеологизмдер деп аталат. Балдар, туруктуу сөз айкаштары тил илиминде фразеологизм деп аталат. Фразеологизмдерди окутуп үйрөтүүчү илим фразеология деп аталат. Бул термин грек тилинен фразис туюнтма, логос окуу, илим деген сөздөрүнөн алынган. Фразеологизмдердин мүнөздүү белгилери бар. Биринчи, кепте даяр материал катары колдонулушу. Экинчи, компоненттүүлүгү. Үчүнчү, маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. Төртүнчү, образдуулугу. Демек, 4 мүнөздүү белгиси бар экен, эми ар бирине токтололу. Биринчи, фразеологизмдер кепте даяр материал катары колдонула берет. Мисалы, Асандын окууга өткөнүн укканда төбөм көккө жетти. Бул сүйлөмдө фразеологизм төбөм көккө жетти. Демек, бул фразеологизмдин туюнтмасы кубануу дегенди билдирет. Экинчи, фразеологизмдин экинчи мүнөздүү белгиси компоненттүүлүгү. Мисалы, жону жука, бармагын тиштөө, суу жүрөк. Бул фразеологизмдин ар бири 2 компоненттен турат. Буларды 2 сөздөн турат деп айтуу туура эмес. Анткени сөздөрдүн ар бири өзүнчө түшүнүккө ээ. Ал эми фразеологизмдер бири-бири менен биригип, бир гана түшүнүктү берет. Ошондуктан 2 сөздөн эмес, 2 компоненттен турат деп айтабыз. Фразеологизмдер 2, 3, 4, кээде андан ашык компоненттен турат. Мисалы, 5 өрдөгүн учуруу. Бул фразеологизм 3 компоненттен турат. Кой үстүнө торгой жумурткалоо. Өзүңөр көргөндөй, бул фразеологизм 4 компоненттен турду. Демек, фразеологизмдер мына ушундай бир нече компоненттен тура берет экен. Фразеологизмдердин 3-чү белгиси анын маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. Фразеологизмдер өздөрүнүн лексикалык маанисинен толук же жарым-жартылай алыстап, фразеологиялык бир мааниге биригет. Биз муну жогорудагы 5 өрдөгүн учуруу, кой үстүнө торгой жумурткалоо деген бир нече компоненттен турган фразеологизмдер бир гана туюнтманы берип, биринчиси калп айтуу, экинчиси токчулук деген мезгилди деген түшүнүктү берип жатат. Фразеологизмдердин 4-чү мүнөздүү белгиси анын образдуулугу. Фразеологизмдер жөнөкөй сөзгө караганда айтылуучу ойду так, элестүү, образдуу туюндурганы менен айырмаланат. Мисалы, мен анын кылыгына капаландым дегендин ордуна, анын кылыгына кабыргам катуу кайышты дейли. Бул сүйлөмдө жөн эле капаландым деп койбостон, кабыргам катуу кайышты деген фразеологизмди колдондук. Демек, фразеологизмдер сүйлөмдө көркөм сөз каражаты катары колдонула берет. Ошону образдуулукка ээ деп айтсак болот.
Бул жерде фразеологизм кабыргам катуу кайышты. Дагы бир мисал келтирели. Бүгүн Берметтин кабагына кар жаап калыптыр. Бул сүйлөмдө Бермет капаланып отурат дегендин ордуна фразеологизмди көркөм сөз катары пайдаланып, кабагына кар жаап калыптыр деген сөздү колдондук. Ошентип, фразеологиянын 4 мүнөздүү белгисинен фразеологизмдин аныктамасын чыгарабыз. Демек, кепте даяр материал катары колдонулуп, компоненттүүлүккө ээ болгон, маани жактан ширелишип, бир бүтүндүккө айланган, образдуулукка ээ болгон туруктуу сөз айткашын фразеологизмдер деп айтабыз. Эми балдар, сөздүк менен иштеп көрөлү. Мисал үчүн, кыргыз тилинде бир ичеги деген фразеологизмди ала турган болсок, бул эмнени түшүндүрөт? Бир ичеги бул слабый, немощный дегенди түшүндүрөт экен. Өзөк жалгоо. Кыргыз тилинде мисал үчүн өтө ачка болуп жаткан адамдарды өтө тойбостон өзөк жалгап алуу, кичине жеп алуу. Муну которгондо мисалы замарить червячка. Көзгө жылуу учуроо. Сен менин көзүмө жылуу учурап жатасың. Мен сени бир жерден көргөн окшойм десек, мисал үчүн казаться знакомым. Бөйрөктөн шыйрак чыгаруу, придумать несусветное. Жүнүн жейт. Аябай көп болгон жерде, мисал үчүн жүнүн жейт деп коебуз. Слишком много. Төбө чачы тик туруу, удивиться. Көз ачып жумганча. Бул окуя көз ачып жумганча болуп кетти. Мисалы, слишком быстро. Эми балдар, кыргыз тилиндеги кеп куржунга көңүл бөлөбүз. Дене мүчөгө байланышкан фразеологизмдерден мисал алалык. Мисалы балдар, эги эгине тийбөө. Бул эмнени түшүндүрөт? Токтолбой абдан тез сүйлөө дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы, ал жаңылыктарды эги эгине тийбей сүйлөп жатты. Эч жүрөгү эзилүү. Мааниси абдан жакшы көрүү. Мисалы, мен кызымды көргөндө эч жүрөгүм эзилип турат. Этпекинен кетүү. Мааниси бир нерсеге өтө берилүү. Мисалы, ал жумушу дегенде этпекинен кетет. Эрдин кесетиштүү. Өкүнүү деген түшүнүктү берет экен. Мисалы, Каныбек болсо, эрдин кесетиштеп ооз ачкан жок. Чекеге чертип туруп, тандап эң мыктысын алуу. Мисалы, сен чекесине чертип туруп, кыздардын эң мыктысын тандап алам дечү элең. Ошенттиңби? Тили буудай кууру, такылдап, бат-бат так сүйлөгөн адам. Мисалы, уулунун тили буудай кууруп, сайрап турган кези. Төбө чачы тик туруу. Бул фразеологизмди кайсы учурда колдонобуз? Адамдын абдан эси чыгып, үрөйү учуп, коркуп турган учур. Мисалы, анархаттын төбө чачы тик туруп, бүткөн бою дүркүрөй баштады. Өз киндигин өзү кесүү. Башкалардан жардам албай, колдоо көрбөй, ар кандай ишти өз күчү менен бүтүргөн адам. Мисалы, турмуш муну эркелеткен жок, кыйналып жүрүп үй курду. Өз киндигин өзү кести. Ташбоор. Бирөөгө кайрымдуулук кылбаган, ырайымы жок, күйүмсүз адам. Мисалы, качанкыга чейин ушинтип ташбоор болосуң, балам? Балдарыңдын убалы кимге? Деп чыркырады энеси. Тишинин кирин соруу. Көпкө чейин наар албай, кезерип, ачка жүргөн адам. Мисалы, ал жай бою баш көтөргөн жок. Кечке тишинин кирин соруп, кыштын суугуна тоңуп жүрдү. Кесип алса кан чыкпаган. Зыкым, өтө сараң, колунан эч нерсе чыкпаган адам. Мисалы, ал бир өрөөндөн чыккан бай адам аталганы менен, андан кесип алсаң кан чыкпайт. Кирпиктен тартса жыгылчудай. Абдан чарчоо. Алы күчү кеткен алсыз адам. Мисалы, эртеден кечке жаны тынбаган байкуш кыз кирпигинен тартса жыгылчудай болуп, теңселип турду. Бешиктен бели чыга элек. Али жаш, чоңоюп жетиле элек. Мисалы, мен эми бешиктен чыга элек бала эмесмин, мага ишенип койгула. Балдар, кыргыз тилинин ушунчалык бай экенин жогоруда айтып өттүк. Азыр биз силер менен адамдын көзүнө байланышкан кээ бир фразеологизм сөздөр менен таанышалы. Мисалы, көз жарды, төрөдү, балалуу болду.
Мисалы, жеңем бүгүн көз жарып, элдин баарына сүйүнчүлөдүм. Көзү өттү. Адам каза болгондо бул дүйнө менен кош айтышканда колдонулат. Мисалы, биздин кошунанын кечээ көзү өтүп кетти. Жаны көзүнө көрүнүү. Бир жери катуу ооруп, чыдай албай алдастоо. Мисалы, 2 ай мурун ооруп, жаным көзүмө көрүнүп, катуу кыйналдым. Эки көзү төрт. Бир нерсени аябай, чыдамсыздык менен күтүү. Мисалы, элиме ылдам жетсем дегенде, эки көзүм төрт. Көз артуу. Бир нерсеге абдан кызыгуу, суктануу, бирөөнүн бир нерсесин менчиктеп алгысы келген адам. Мисалы, ансыз деле кытайлар биздин жерге көз артып жүрөт. Көзүнө чөп салуу, астыртан, билдирбей, тымызын бузуктук кылуу. Мисалы, сени досум экен деп жүрсөм, акырын көзүмө чөп салып жүрүп турсуң да, Көзүн тазалоо, жок кылуу, өлтүрүү. Мисалы, зуннахундар Каныбектин көзүн тазалоого аракет жасашты. Көзү чанагынан чыгуу, катуу корккондо, таң калганда, же ачуусу келгенде көзү чоң ачылып бакырая түшүү. Мисалы, хандын көзүнөн чанагы чыгып, кабагы карыш түйүлдү. Мына балдар, көрдүңөрбү? Биз бүгүн силер менен адамдын денесине жана көзүнө байланышкан айрым гана фразеологизм сөздөр менен тааныштык. Силер да ата-энеңер, чоң ата чоң энеңер менен отуруп, турмушта кеңири колдонулган фразеологизм сөздөрдү таап көргүлө. Балдар, кыргыз тили көрөңгөлүү, бай, улуу тил экендигине күбө болдуңар. Ушундай образдуу, ийкемдүү сөз бермектерибизди атадан балага, муундан муунга өткөрүп сактап, учугун жоготпой улап келген кыргыз эли. Андыктан улуу тилибизди аздектеп, барктап алуу, келечек муундарга жеткирүү ар бирибиздин келечек ээлери болгон силердин атуулдук милдетиңер. Саламатта туруңуздар.